Қалыптын арты қайғы. Қалыптын сөзі ушақ, чындық сөзі ұзақ. Мына мен сөйлей берсем ұзақ, бұл чындықтың сөзі. Қалыптын сөзі арты ушақ. Чындық өзіңізсіз. Мындайча айтканда алам өзіңізсіз. Келіңіз мындай, теңір теңдейт дегенде эле жолго чык. Экөө урушуп аткан болсо, соқыр қалыс болсоң дагы, соқыр қалыс барып жүрүчү дейт го бирөө күйгөн адам. Сен деңгеттүбү же мен деңгеттүбү айтып берсин дейт. Қалыс адамды касиет жылоолойт. Кыргыз ошол акты, чындыкты калыс деп түшүнсө жакшы болот. Калыс адамды касиет жылоолойт. Калысты ошол жылоолойт дейт. Касиет. Касиет бул карапайым адам. Карапайымды караңгы күчтөр байырлайт. Кыргыз мына ак. Ак карапайым касиеттүү болгондуктан алам сырлары Кыргыз элине берилип атат. Манасты мифтеди эле кайра берип атат го. Улам манасчысын жаратып. Чындык, чындык. Кыргызды, улуу Кыргызды процент келип басты, батыш мыйзамы басты, банктар басты, диндер басты. Мына кайра чындык жеңип атпайбы? Кыргыз улуу болуп атат. Кыргыз ошондон кутулуп атат. Ошолорду күйүп коюп атат. Мына азыркы жалганчылар, калпычылар партия деп түзүп алдыбы? Асты 500 000 доллардан кошту. Не кылды? Кыргызды не кылып өзгөртүбүйдү? Не кылып өстүрбүйдү 5 жылда? Биз не иштешебиз жок дейт. Премьер-министрди ким шайлап атат? Алар. Маданият министрин ким шайлап атат? Билим берүү министрин ким шайлап атат? Саламаттык сактоо министрин ким шайлап атат? Бардыгына мына ошолор күнөөлүү. Эч өзгөрткөн жок, себеби калып келген. Ансыгандай эле өзүңүздү караңыз. Эмнеге жашооң бузулуп атат? Эмнеге ишиң жүрбөй атат? Сен чыныгыча жашабай атасың. Бирөө ушак айтса, припевине кошулуп кетип атасың. Баягы ырдын кайрымасына кошулуп кетет го, сөзүн билбесе дагы. Көрбөй туруп эле бою үйүп атасың. Жалганча жашоо жашап алдың сен. Утурумдукка берилдиң, байлык бийликке берилдиң. Алам сырын тааныбай эле динге кирип алдың. Өзүңдү тааныган жоксуң, сен чындыктан жаралып келгениң, нурдан бүткөнүңдү. Келчи чындыкча жашачы. Ден соолугуң да болот, аалам да колдойт. Алла дагы сени менен коштоп, колдоп, мөөр басып, шарт түзүп берсин сизге. Келиңиздер бир бурулуш кылалычы. Өзүңдүн жаның жашооң үчүн эле. Адам өзү теңир. Мына убадалашат. Эр жигиттерби, адамдарбы. Убададан тайганда эмне деп коет кыргыз аны? Теңирден тетири кетти деп коет. Мына Ленин теңир. Байды жойду, тегиз заманды орнотту. Кудайдан күткөндү адам кылды идеологиясы. Аны колдогондор утту. Кызматка бардыбы? Чындыкты орноттубу? Ийгиликке жеттиби? А каршылар утулду. Ак падыша утулду. Байлар аты менеп алып басмачы аталга кошулду эле, бирок акыры утулду. Ошондуктан чындык жеңет. Ак ийилет, сынбайт. Ошон үчүн кыргыз жалган айтпайт. Жалган айтсаң жакырчылык жашоо болот. Акылыңан тайсаң тайдым деп айт. Азгырылсаң азгырылдым деп айт. Ушундай болуп калды.
Bir жаныңды багыш үчүн сен ааламга да жакпай атасың, жалган айтып. Bir жаныңды багыш үчүн сен адамзатка да жакпай атасың. А керек болсо өзүң жакпайсың, кечинде уйкуң тынч болбойт. Мына теңир катары жолго чыкчы. Ак катары, чындык катары. Колдо. Ошо калыс адам катары. Сен ошо чындыкты колдосоң, чыныгы күчтөр сени колдойт. Чыныгы күч кошоматчы болобу? Сен кошомат айтпа, мен кошоматты көтөрө албайм, мисалга мен эч ким жаман көрүп кетем. Ага караганда, агай, менин оюмча мындай, буга кандай дейсиз? Бу жериңизде мындай кошулбаган жериң бар десең, ойлонуп, же түшүндүрүп берем. Же мүмкүн мен өзүм сыныгып түстөлөм. Сен от души мамиле кыл. Чын ниетиңен, чын жүрөктөн. Мына ошо орозону деле бүгүнкү күндө кармап аткан адамдар бар экен. 1 жылдык күнөө